Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТРде кышкы сериялар Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун экинчи туру. Биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Динара Сапарованын командасы биздин Ордого келген. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, Нуркамил Абдуллаев чакырылат столго. Журналист, команда мүчөсү. Зайнидин Акпотоев, команда мүчөсү. Учурда сатып алуулар боюнча адис болуп иштейт. Заир Кадыров, команда мүчөсү, кесиби боюнча дарыгер. Тойчубай Пирматов, кесиби боюнча педагог, учурда айыл өкмөттүн жооптуу катчысы кесибин аркалайт. Алмазбек Осмоналиев, дарыгер, реаниматолог. Жана команданын капитаны Динара Сапарова, педагог. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу Динара айым. Мына бир топ убакыттан кийин кайрадан сиздер ордодосуздар. Бирок сиздердеги көрсөткүч, буга чейинки көрсөткүч 6-3 эсебиндеги жеңил менен аяктаган. Бүгүн ушунун тескериси болсо жакшы болот деп ойлоймун. Команда оюнга даярбы, Динара айым? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу? Саламатсыңарбы, Ордо жана телекөрүүчүлөр? Команда бүгүнкү оюнга жакшы даярдык менен келди. Маанайыбыз жакшы. Телекөрүүчүлөр менен таймашууга команда даяр. Кыштын алгачкы жумасында оюнуңуз туш келип атат эфирге. Демек, бардык телекөрүүчүлөр жана сиздерге ийгилик каалайбыз. Оюндун башкы өнөктөшү Нуркелди курулуш компаниясы. Нуркелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлоо жашоого акылуу. Биздин башкы өнөктөш Ош шаарындагы Түштүк чыгыш Кич районунда эң жакшы турак үйдү учурда куруп жатат. Ошондуктан бул жерде биздин студиябызда Бакыт Ашир мырза турат. Бардыгыңыздарга Нуркелди курулуш компаниясы ийгилик каалайт жана сиздер менен өнөктөш болуп кала берет. Оюн бир татыктуу бир оюн көрсөтөсүздөр, анан Нуркелди курулуш компаниясынан белектерге ээ болосуздардан ишендебиз. Рахмат. Сиздерге төмөнкү телекөрүүчүлөр суроо жөнөткөн. Демек, бүгүнкү оюнда Жазгул Дөөлөтова Бишкек шаарынан суроо берген. Мимоза Жаныбек кызы Нарын облусунан, Баяман Топчубаев Санкт-Петербург шаарынан, Нурсултан Алымжан уулу Ош шаарынан, Каныбек Сапиев Ош шаарынан, Гүлнур Аттокурова Ош шаарынан, Садыр уулу Жанызак База Коргон районунан, Кыялбут Шадыкканова Ташкөмүр шаарынан, Ботогөз Жакып кызы Талас шаарынан жана Актив дизайн биздин өнөктөштүн суроосу бар. Мына ушул суроолор коюлмакчы. Аны эмесе биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Бир минутта убакыт өтө аз. Биз кадырлабайбыз кээде, бирок бул жерде бул өтө кымбат убакыт, урматтуу билермандар. Ошондуктан өтө сергек болуңуздар. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарына сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. Сиздер көрүп турган бул предмет кандай кызматты аткарат? Бир жагына кармай турган болуп турат. Демек, уш жагы эмне кызматты аткарат? Минута кетти. Жоқ, мені шам өтеге чөзіп кетті. Ишеничтүүгө да үстү онан шамды жапкандай болуп көрүнүп турат да. Шамды. Дагы варианттарды көрөлү. Бул бир вариант да? Бул бир вариант. Колокольчик окшоп атат. Или баягындай. Бай эски фотоаппараттардын баягы немеси эмеспи? Вспышкасы эмеспи? Вспышка. Алдында кармалып турат да. Кайсында жок болду. Мына жанагы үндү таркатуучу эмелерге окшоп атат го. Жок, бул жагы сап, бuyагы темир мындай
колокольчик темирде шам мындай жаап коюп атасыз. Шамды көрсөтөт. чиркөөлөрдө эски кинолорду көрсөңүздөр Бар бул ушундай колдонулабы? Болот. Шам өчүргүчтөр барбы? Күйгүзгүч, өчүргүч. Эме алып коет. Алабыз. Да, мен ошол вариантка туура деп ойлойм. Болду, башка вариант жокпу? Точно. Болдубу? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Тойчубек мырза жооп берет. Тойчубай мырза. урматтуу алып баруучу, бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй бул предмет эски Европа мамлекеттеринде чиркөөлөрдө эски кылымда дейли, ошол маалда шамды өчүрүү үчүн колдонулчу предмет деп ойлойбуз. Шам өчүрүү үчүн колдонулат деп эсептейсиз, Жооп кабыл алынат. Мен эми сиздерге туура жоопту сүрөт түрүндө көрсөтмөкчүмүн. Жооп туура. Демек эсеп 1-0. Команда биринчи раунд өзүнүн пайдасына чечти. Нургелди курулуш компаниясы убадага так, аманатка бек турат. Биздин кесипкөй, профессионал, ынтымактуу жамаат кыска аралыкта жигердүү аракети менен мыкты жыйынтык көрсөтүп, эл ишенимине арзыды. Жаз мезгилинде башталган курулуштун маналити 12-кабатка жетип, темир конструкция, кыш кыноо, электр жабдуу, шуу, эшик терезелерди орнотуу, сантехникалык иштер биринин артынан бири уланып, жумуш кызуу жүрүүдө. Нургелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Биз оюнду улантабыз. Экинчи раунд. Тойчубай мырза, сизге суроо, бул команданын курамында жаңы ойноп жатасыз бүгүн. Билерман Ордого бүгүн кандайча келип калдыңыз? Кайсы убактан бери Билерман Ордону көрөсүз? Билерман Ордону ошол телевидение бергенден бери эле көрүп келем. Өзүңүздүн кызыгууңуз мурундан бар экен да демек, Кичине бар десек дагы болот. Ордодо отурганда кандай сезим болот да сизде? Мына студияда отурасыз азыр сиз. Мында көрүүчү элеңиз. Ордодо башка мындай сүрдөнүү болот экен. Мындай чөйрөдө жүргөн эмесмин, эми эл алыстында сүйлөп көп чогулуштарды алып барып жүргөм, бирок мындай телевиденияга Биринчи жолу, биринчи жолу. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Актив дизайндын суроосу. Урматтуу билермандар, биздин өнөктөшүбүз Актив дизайн сиздерге төмөнкүдөй суроону бермекчи. Абу Али ибн Синанын сөзүнө таяна турган болсок, дарыгерлердин 3 куралы болот. Биринчиси бул өсүмдүк. Демек өсүмдүктөрдөн жасалган дарылар назарда тутулуп атат. Экинчиси бычак, бул хирургиялык аспап. Үчүнчүсү эмне? Кетти. Минута. Урматтуу алып баруучу, жооп даяр. Ким жооп берет? Заир Кадыров жооп берет. Заир мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу алып баруучу. Бул Абу Али ибн Синанын 3-чү куралы ошол дарыгердин жылуу мамиле, жылуу сөзү деген да. Ошол менен бейтапка кыйла жардам берет деген. Оорулуунун эмеге, дарыгерге болгон ишеними өзү эле көп ооруну сакайтат да. Эгерде дарыгерге ишенбесе, анда оору сакайышы бир аз кыйын. Сакайбай деле калышы мүмкүн да. Демек жылуу сөз. Жылуу сөз. Эсеп 2-0. Туура. Жылуу сөз. Бул бүгүнкү күндө өтө адамдарга керектүү болгон куралдардын бири. Бардык эле тармакта ушул жылуу сөз биринчи орунда туруш керек деп ойлойбуз. 3-чү раунд. Үчүнчү раунд. Бүгүн Динара Сапарова кышкы сериянын 2-чи турунда ойноп жатат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Динара Сапаровадан кийин дагы 7 команда турат. 7 мен мыктымын деген командалар турат. Эгерде Динара Сапарова чоң айырма менен жеңсе, шанс бар. Жанузак Садир уулу Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. Фото суроо жөнөткөн бул телегөрүүчү дагы. Бүгүн Заир мырзага көбүрөөк сыноо келет го.
менимче. Рекламалык сүрөт экен, урматтуу билермандар. Ылдыйда жашыл түстө эмне рекламасы экендиги атайын жашырылган. Урматтуу билермандар, сүрөткө жакшылап назар салып, ооруканада дээрлик бардык жагы бинт менен оролгон бир оорулууну көрүп жатасыз. Бир оорулуу тирүү, керек болсо колдору дагы мында бир жарактан чыккандай болуп турат. Бирок жакшылап назар салсаңыздар, бул оорулуунун бардык жагын ооруган деп, жаракат алган деп айта албайбыз. Демек, ылдыйда эмне жашырылган, эмненин рекламасы кетип жатат. Кетти. Жок, башы ачык турат. Башы ачык турат да? Ошондо эмне турат башында? Шампунбу? Шампунь Башын эмес. ичинсе жок. Башында эчтеке жок менимче. Бул жагын гипстин рекламасы эмес. Жок, гипсти реклама кылбайт да. Бул Неде же- медицинага байланыштуу бир нерсе реклама. Ошого байланыштуу. Бирок мына жердеги ошонун мен ойлоп атам мындай шак-шактап эме кылып турат го, гипске салынып. Ошонун Колундагы бекем дегендей реклама бар. Автомобильный эмеспи? Жол кырсыгы коопсуздугу. Массажный матрас эмеспи? Рекламада Ошол Рекламада? гипс реклама кылбайт, эмен реклама кылбайт. Кылбайт. аркада подушка болушу мүмкүн. байлар дейт кол менен мынтип турат. Подушка. Жок, ол эми колу сынганы мындай Жок, ошол шак-шактап койгон. эгерде матрац реклама кылганда колун жөндөн жөн мындай кылбай эле жөн мынтип жаткырып деле кыла берет эле го дейм да. Шак-шак гипси ошол бир нерсе Бул эмеспи? каска эмеспи? Жок, мотивация катары эле Баш жагында Баш кийим эмеспи? баш кийимден болушу мүмкүн, каскагачы. Себеби баш кийим Баш кийим, кийип каска. турганда жыктап калды дагы Аха. бияк. Ачык турганбы? Ооба. Ачык. Демек, бир вариант ал, бир вариант Матрас Подушка, болушу кайсы мүмкүн, катык каска болушу Каска мүмкүн. болушу мүмкүн. Мага көздөрү да озду да ачык. Кайсыга кайсы токтолобуз? туктайбыз. Так, Зайниктин жооп бересиң, ошо каска менен матрасты кошуп турган бөлбөй, эки варианттарга ошол бөлбөй. вариант тур келтирип көрчү. Кенарай. Башындагы. Бул бул суроого Зайниттин Акботоев жооп берет. Зайнеден Акботоев. Бул жерде адамдын бүт денеси гипс менен капталган. Бирок бир гана жери ошол баш жагы гипстелбей калган. Биздин оюбузча бул башты защита кылган бир курулушта иштеген каскабы же болбосо бир баш кийимдин коргоочу, башты коргоочу баш кийимдин каражат деп божомолдоп атабыз. Ошону реклама кылган каска. Макул, каска дейлик, бирок ал эмненин каскасы, эмнеге колдонгон каска? Бул өрт өчүрүүчүлөрдүн каскасы. Макул, жоопту кабыл алдым. Каска. Каска. Жоопту кабыл алдым, эми мен туура жоопту көрсөтөм. Команда бул лазер деген велосипед. Сүйүүчүлөр кийген баш кийим, каска. Мисалы үчүн куруучулардын баш кийимин реклама кылбайт. Тиги кимдер айттык, өрт өчүрүүчүлөрдүн баш кийимин да реклама, ал кызматтык баш кийим, бирок велосипедчендер сатып алуусу үчүн, сүйүүчүлөр сатып алуу үчүн лазер деген фирманын баш кийимин сатып алуу үчүн реклама жүрүп атат да, спорттук кийим болгон үчүн. Жагдай ушул жакта көңүл бурсаңыздар болмок. Бул раунд мен телекөрүүчүлөргө ыйганы туура көрүп атам. 2-1 эсебинде бул 3-чү раундду жыйынтыктайбыз. 2-1. Бул суроону берген Жанызак Садир уулу. Куттуктайбыз, утушка ээ болду. Оюнлантылат 4-чү раунд. 4-чү раунд. Бизде велосипед айыл жергесинде көбүрөөк минилет, шаарда бар, бирок азыраак. Анткени шаарда транспорт көп. Бирок бизде ачыгын айтканда атайын баш кийим көп кие бербейт. Аттокурова Гүлнур Ош шаарында турган силерге каршы суроо берет. Дүйнөдө 4 нерсе бар дейт. Алардын азы дагы көп деп эсептелинет дейт. Алардын көбү көп, бирок азы дагы көп катар эсептелет дейт. Биринчиси бул от. Анын көбү дагы азы дагы адамды же башка нерсени күйдүрөт. Экинчиси бул ооруп калуу. Ар кандай адамды алсыздантат. Азыраак оорусаңыз дагы, же болбосо оор ооруп калсаңыз дагы, оор кесел менен. Үчүнчүсү душман. Ал канчалык алсыз болбосун, бир күн эмес, бир күнү өзүнүн душмандык ишин жасайт. Ал эми төртүнчүсү азы дагы, көбү дагы адамды кыжаалаттыкка салат. Ал нерсенин азы дагы,
көбү дагы адамды кыжаалат кылат дейт. Эмне? Акча. Проблема. Аз болсо дагы. Анан ойчу, ой, Ой бар, су бар, акча да отасыздар, байлык да отасыздар. Тил бар. Тил бар. Эң негизгisi көйгөй. Проблема ол. көйгөйдүн азы дагы, көйгөй дагы. Бирок көйгөй вообще Акча болуп атат да азырча. Акча көбү дагы неме болот. азыр окса экен. суу чыгат, например. Суунун азы, Суудун жогу да проблема азыр. кырсыкпы. Көп болгонда проблема. Токтоп турган варианттар көбөйүп кетти. Кырсык, мисалы. суу, акча, көйгөй, ой. Бул жаман негативден кырсык да болушу мүмкүн. Бирок анан бул кимдин ою экен анан? Төрт эле немеге чектеп коюптур. Көп да баардык нерсе. Ооба. Көп нерсе. Төрт нерсе эмес, көп нерсе да. Көп нерсе. Эмне? Кайсыга токтолот ошондо варианттар? Балким дос болуп калышы мүмкүн. Жок, достун Азы дагы көбү дагы дос да. азы дагы көп. Ал деле болушу деле Кайгынын мүмкүн. азы деле көп да, көбү деле. Интернет начар жаман нерсе. Акчаны деле ошол. Анын үчөөнүн пайдасы тиет, бирок Кайсыга токтолобуз? Динарайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул жерде төрт эмес, көп эле нерсе бар да дүйнөдөчү. Азы дагы, көбү дагы эме деп эсептелгенчи, ойго салган. Азыр бул жерде акчанын азы дагы, көбү дагы ойлондурат адамды. Акчага токтоло берейинчи. Эмне болот экен? Акчанын азы дагы көбү дагы адамды ойлонтот. Жооп кабыл алынат. Туура жообу бул акча карыз болуп калуу экен. Динарайым. Акчада. Ошо да. Сиз ошондой назарда айттыңызбы же Ооба. акча адамда көп болсо ойлонтурат дейсизби? Ошол акча да баары бир. Акчанын болгону дагы, жогу дагы, ошо карыз болгону дагы. Ошо карызды айттым да. Жок болсо кредит аласың дейсиз. Ооба да. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айттым. Бул акча карыз болуу. Аз карыз болсоңуз да качан төлөйм деп ойлоносуз да. Ооба. Көп карыз болсо вообще эле уктабайт. Түшүнүктүү. Мына бул жерде биз Бакыт Ашир мырзаны кепке тарталы. Биздин өнөктөшүбүз бизнес тармагында адис. Бакыт мырза жоопту канааттандырарлык деп эсептейсизби? Канааттандыраттан башта дагы өзүм бизнес менеджмент бимди бүткөнмүн 2005-жылы. Ошондон бери акча менен айланышып келатабыз. Суроо берилгенде эле акча деп тапканмын. Себеби биз дагы бул жака келатканда теле көрүүчү канча атат экен, билермандар канча атат экен деп эсептеп келебиз да. Туура. 3-1. Эсеп 3-1 команданын пайдасына. Динара айымды көбүрөөк ойлондуруп койбойлук. Оюн бүткөнчө жакшылап ойноп турсун. Канча утар экенбиз, канча болот экен деп ойлонуп турсун, Команда аракет кылыш керек, аракети жакшы деп туралы азырынча. 5-раунд. 5-раунд. Зайырбек мырза. Ноокат районунда эпидемиологик абал сиздин дарыгер катары мындай турукташа баштадыбы? 2 жума болуп калды, турукташып калды, бирок бар кырдаал кооптуу, оору жоголгону жок. Ооруп жаткан бейтаптар бар. Ошондуктан жанагы санитардык көзөмөлдү сактап жүрөбүз. Салыштырмалуу азая баштады, Азайды. Ошондой эле болсун, ошондой эле болсун. Эл журтубуз аман эсен бул кырдаалдан чыгып кетсе экен дейбиз. Биздин студиябыз, ордобуз толуп турса экен дейбиз. Нурсултан Алымжан уулу Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Нуркамил мырза, бир күндө канча жолу эстейсиз? Эснеймин деп коет го мындай. Эгерде чарчасаң көбүрөөк эснейсиң. Анан эми чарчаган болсоң табигый түрдө уйку келгенде эснейсиң да. Эснегенде кандай аракетти көрөсүз? Мисалы үчүн мындай кыймыл аракет. Оозуңузду жабасызбы же жаппайсызбы? Эми баягы пайгамбар сүннөткө ылайык биз баягы эснегенде жабабыз, мынтип ооздучу. Суроо ушул тууралуу. Урматтуу команда. Адатта азыркы кезде адамдар оозун ачып эстешкенде айландагы адамдар үчүн мындай бир жагымсыз көрүнүш катары кабыл алынбасын деген максатта этика үчүн дагы, диний көз караштан үчүн дагы, маданияттуулук үчүн дагы ооздорун колу менен жаап эстешет. Бирок мындай адатты илгерки доорлордо, балким
исламга чейинки доорлордо, балким андан мурунку доорлордо дейлик, адамдар башка максатта ооздорун жапкан экен эстегенде. Тактап айтканда, эстеп жаткан адам оозун башкача түшүнүк менен, көз караш менен жапкан экен. Демек, илгерки доорлордо билесиздер, ар кандай ырымдар, түшүнүктөр болгон. Кандай максат болгон ооз жаб, эстегенде ооз жабышта кеттимен да. Жин кирип кетпеш. Жаман жан чийип кетпеш. Баары бир эле шайлоосу керек. Эми оозуна билесиз Бул динден башка дагы. Ырым жырым деп атпайбы? Оору кирип кетпесин деши мүмкүн. Оору. жаман нерселер кирип кетпеш үчүн вообще жаман нерселер. Оозундагы мисалы үчүн тиштерин бекитиш үчүн эмеспи? Тиштер медицина өнүктүгөн начар болгондо. Тишке да көңүл бурган эмес, негизи илгери. Караган эмеспи? Ошол эле баягы жамандык кирбейт. Бул өтө эле жөнөкөй болуп калат. Башка бул өтө эле жөнөкөй вариант. Ошо неге жапкан оозду? Неге жабышы мүмкүн? Оозду жап. Жок, эми ал эмеде башка нерсе жан жаныбар кирип кетпесин деп жаат да. Бирок диний ырым-жырымга караганда жин шайтан. Исламга чейинки доордо деп атат да. Исламга чейинки доордо ошол жин кирип кетпесин деши мүмкүн. Оору кирип кетпесин деген. Жаман нерсе кирип кетпеш. Оору, жин Жаман нерсе шайтан кирип кетпеш. Жаман нерсе. Же сыртка чийип кетпесин. Кайсы динге, кайсыга токтолобуз? Ичиде жан чыгып кетпес, сизден чыкты бар. Убакыт аяктады, Динара айым. Нуркамил жооп берет. Бул суроого Нуркамил Абдуллаев жооп берет. Чыгып кетпеш. Нуркамил. Балким ал мезгилде деле ошондой бир оору суркоолордон же болбосо бир жаман чымын чиркейлерден бир өздөрүн коргонушу мүмкүн. Же кандайдыр бир деңгээлде өзүнү бир жамандыктан сактоо иретинде ошондой жабышы мүмкүн да. Кайсы мисалды басым жасайсыз ошондо? Жамандыктан сактануу үчүн. Жамандыктардан ооба. Жооп кабыл алган. Семете мырза, сиз кандай карайсыз? Ошол кезде балким оозун ачкан адамдын оозунан жаны сурулуп чыгып кетет деген да түшүнүк болушу мүмкүн. Бул биринчи вариант. Андан сырткары мисалы оозуңду ачканда илгери ушундай сөздөр бар эле, мен ушуну бир жерден уккандай болуп атам. Оозуңду ачканда оозуңдагы тиштериңди курт санап алса түшүп калат деген да бир ушундай түшүнүктөр бар эле да. Ушундай жооптор болушу мүмкүн. Сокур ишенимге таянылган. Түшүнүктүү. Команданын талкуусунда деле сиз айткан вариант айтылды. Ооз ачканда баягы мындай аба катуу jutуп тургандан кайра чыгат да, ошол маалда жан чыгып кетпесин деген дагы баягы сокур ишеним же ушундай бир ырым-жырымдар болушу мүмкүн деген ойду командадагы талкууга алды. Негизи туура жообу байыркы ошол доордогулар оозун чоң ачып эстеп жатканда анын көкүрөгүнө жайгашкан жаны ошол оозунан чыгып кетет деп коркушкан, урматтуу билермандар. Караңыздарчы. Тойчубай мырзада ушундай бир вариант бар эле Тойчубай мырзада. Бирок аны бышыктай алган жок Тойчубай мырза эмнегедир. Эсеп 3-2. Телегөрүүчүнү куттуктайбыз. Семетейде дагы, Нурстанда дагы бул туура жооп болгон экен. Нурстан Алымжан уулу бул суроонун ээси утушка ээ болду. Куттуктайбыз. Жана 3-2 азырынча 6-чы раунд. Алмазбек мырза, сиз башкы реаниматолог болуп иштейсиз, Канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз? 24 жылдан бери. 24 жыл. Ишиңизге ийгилик. Эч ким ал бөлүмгө мындай оорабалда келбесин. Супер Блиц 3 суроо 20 секундадан. Команда кимди калтырасыздар? Урматтуу алып баруучу, бул биз Тойчубай мырзаны калтырабыз. Тойчубай мырзага ийгилик. Тойчубай мырза, даярсызбы? Даярмын. Бүгүнкү биринчи оюнуңузда команда сизге өтө оор жүктү таштап койду. Бирок сиз педагогсуз, бул абалдан чыгып кеткенге аракет кыласыз деген ойдомун. Биринчи суроо. Сизге каршы Чоң Алай район тургуну Умар Кыязов суроо берет. Азирети Нух пайгамбардын бир нече ысымы болгон дейт. Жана алардын ичинен эң эле белгилүүсү бул Нух. Анын бул ысымды алуусунун эң негизги себеби болуп,
Нух пайгамбар Аллахтан коркуп, дайыма ушундай абалда жүргөндүгү үчүн дагы Нух деп айтылган. Анткени Нух деген сөз ошол маанини билдирет дейт. Тойчубай мырза, ар дайым кандай абалда жүргөн үчүн Нух деп аталып калган? 20 секунда кетти. Тойчубай мырза. Урматтуу алып барчу, бул суроого варианттар өтө эле көп болуп атат. Эми негизинен алдыга сүрөп жүрүү аракети бул жалгыз өзү жалгыз аяк. Эми эски кинолордон мен кылып салыштырып көрсөк, өзү эл арасында жалгыз үгүт иштерин жүргүзүп жүргөндүгү болсо керек. Эл арасында жалгыз үгүт ишин жүргүзгөндүгү үчүн Нух деп аталып калган деп ойлойсуз. Ооба. Себеби буга каршы өтө көп каршы ойлор болгон да убагында. Буга дагы бир тууган балдар да каршы чыккан өзүчө. Жооп кабыл алынат. Туура жообу. Ал ар дайым эле ыйлап жүргөн экен. Урматтуу Тойчубай мырза. Ар дайым Алладан коркуп ыйлап жүргөндүгү үчүн Нух деп ат берилген экен. Нух деген сөздүн мааниси бул ыйлап жүргөн дегендей маани билдирет экен. Сизге каршы билип ушундай аякталып калды. Эч нерсе эмес. Оюн улантылат. Бирок эсеп 3-3 болуп, 6-раунд жыйынтыкталат. Эсеп 3-3 телекөрүүчүлөр пайдасына. Бул суроонун сумар кыясты биз утуш менен уктап 5-төн утуштай болот. Теңдешүү болду. 7-ci раунд. Баяман Топчубаев, Санкт-Петербург шаарында мекендешибиз. Суроо берет. Урматтуу билермандар. Фото суроо. Лондон шаарына кайтабыз. Лондон шаарына барабыз. Автобустарда жүрөбүз. Автобустар кандай түстө көрүп атабыз, Нуркамил мырза? Кызыл. Кызыл түстө көрүп атабыз. Дээрлик бардык шаардагы автобустар Лондондо кызыл түстө. Суроо ушул тууралуу. Улуу Британиядагы автобустар кызылга бекеринен кызыл түскө өткөн эмес. Мунун чоң бир себеби бар. Алгачкы мурунку жылдарга барат, мунун мындай түскө өтүшү. Эмне үчүн? Мына ушундай ток кызыл түс берилген Лондон автобустарына, Британиядагы автобустарга. Кетти минута. Көзгө тез урганда ак түстүү машиналарды жамап койот, ак түстүү техникалардычы. Аларды алдаттабы? Кызыл көзгө туманда эме болуп калат. Туманда кызыл түстөр. Себеби футболдо дагы кызыл топ колдонулат го тумандарда. Ошондой мен футбол жакшы көрбөйм да. Кызыл топ колдонулат да байкап. Се Англияда туман тез болуп турат, жамгыр жаап, көп туман болот да. Көзгө бат үчүн неме болгон үчүн. Анан жанагы светофорго да байланыштуу эмеспи? Кызыл түсү бул токтоп туруп. Жол бошотуш башка жок эми булардын өзүнүн өзөр линиясы бар. Ооба. Өзөр линиясы бар да. Ошол негизги бир варианты туман. жакшы көрүш. Дагы не вариант? Дагы. Бул Кайсы бир окуяга байланыштуу эмеспи экен, а? элдик автобус дегенде элдик төңкөрүш ушуга барып келеби, эскиден да болот. Кайсы бир окуяга байланыштуу эмеспи экен, а? Бирок бул баягы двухэтажный немелерде болгон да, баягы арабаларда болду эле, ким болду? Динарайым. Бул суроого Алмаз Осмоналиев жооп берет. Алмаз мырза. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип ушул вариантка келип токтодук. Ал жакта аба ырайынын ошол байланыштуу болуш керек. Баягы туман деп атабыз. Ошондо көзгө жакшы көрүнүш үчүн ошо кызыл түстү алган. Бул бир вариант. Экинчи вариант ошол көрүнүш үчүн да, ошо баягы аялдамада турганда да ошо алыстан көрүнгөндө
удобный болуш үчүн, может быть. Бизге бир Негизги- вариантты айтсаңыз. Негизгиси ошол кызыл түс, ошол жакшы көрүнүш үчүн, дана көрүнүш үчүн. Кандай аба ырайы болсо дагы, туман болобу, жамгыр болобу. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Өзүнөн өзү бул түс пайда болгон эмес. Мунун башы почта кызматына барып такалат. Почта кызматын Британия бул нымдуу оор аба ырайына шартташкан өлкө болгон жер болгондуктан почта кызматкерлери кызыл түстөгү транспорттарды башына жүрүп башташкан. Анткени туман болуп калса, бул тез байкалыш керек болчу. Жооп туура негизинен. 4-3 эсеп. Аба ырайынын катаалдыгы, айрыкча туманда кызыл түс азыр дагы ар кандай автомобилдин кызыл түстүү автомобиль туманда жакшы байкалат, урматтуу билермандар. Ошондуктан дагы ушул түс менен калып кеткен экен. Тарых ошондой экен. 8-чи раундга старт беребиз. 8-чи раунд. Жазгүл Дөөлөтова Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Футболчулар эң жаман көргөн кызыл карточканы көрүп турасыздар. Урматтуу билермандар. Тарыхта кызыл карточка байланыштуу бир топ окуялар бар. Кызыктууларычы. Силерге эми суроо. Бир оюнда оюн башталгандан 2 секунд эле өткөндөн кийин 2 секунд өткөндөн кийин бир оюнчуга кызыл карточка берилет. Урматтуу билермандар. Элестетиңиздер. Оюн башталды. 1, 2. Анан кызыл карточка көрсөтүп атат. Эмне үчүн ал футболчуга кызыл карточка көрсөтүлүшү мүмкүн? Кеттим. Саралганда, может. Жок, 2 секундда эмнени бузуп үлгүрөт? 2 секундда. Бузганын айтып атат. Ал формасы Буга чейин сары карточка алган болсочу. турмес формада чыгып калышы мүмкүн. Башка бирөөнүн баягы акараттаган же баягы мемеге тийген формада сыртка чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн. Себеп тепкенге де үлгүрө элек. Дагы. Башталган Формасы жок чыгышы мүмкүн. Формасы жок чыгышы мүмкүн. Же бирөө формага бирөө паленче деп жазып алып чыгышы мүмкүн ошол эле. Формасына таянып Жок, ага чейин ал формада Урматтанан болсо. эме дагы бар да. Анда форма болсо. Жок, формада болсо ага чейин эле чыгарып коет да. Билип калат. Форманы текшерип анан киргизет го. Жок, ошол чыкканда формасына кандайдыр бир Чече койду дейсиңерби? Оюн башталгандан чече коюшу мүмкүн. Себеби ага чейин чече коюшу мүмкүн. Себеби форманы ага чейин текшерет да, тургузуп алып. Бул ортодо башталды. 1-2 сигнал бая берди. Чечиши мүмкүн дагы. Дагы башка вариант. жок. Секундда сана. Формадан башка дагы. 1-2. Эгер футболчуга ошондой көрсөтсө, ошол өзү этика, өзү оюн баштаганда формасына чече койгон болушу мүмкүн. Футболканы чечип Мындайда берсе эле азыр Занидин айтып аткан, мисалы үчүн башта 2 карточка, сары карточка алган, анан ал уже четтерде түшпөйт да Нарушение кылууда. 1-2 деп. Менимче бул футболканы чечип берсе эле Нарушение да. Сары нарушение, бирок сары үчүнчүсүн алышында убакыт керек дагы да. убакыт керек. Анан менимче футболканын үстүн чечип бергендер болот. Менимче шортасын чечип берген болот. эми ошо формасы Формадан келет экен. 2 секундда форма. Дагы башка кандай бар? формасы ошо эрежеге Терезеге туура келбеген форма кийген. мисалы үчүн мындай эмеспи, мисалы үчүн Динарайым. нет койгон эмеспи? Жок, Ким жооп берет? Команда менен ойлодук футболкасын чечип ыргытып берген деп. Бирок футболканы чечип берген үчүн эле кызыл карточка бере койбойт. Менимче шортасын чечип берген. Жооп кабыл алынат. Футбол тарыхындагы эң эрте оюндан туулган футболчу болуп эсептелет. Бул футболчунун аты Ли Тот деп аталат. Англия премьер лигасынын футболчусу. 10 секундда 7, 8, 5, 4, 3 деп тарыхта бар экен. Ар кандай абалда оюндан чыгып кеткен. Бирок бул футболчу Ли Тот кызыл карточканы арбитрдин
оюн башталгандагы берген ышкырыгына эмне мынча катуу ышкырасың деген сөзүнө тергип кеткен. Дароо элечи сизде туура вариант болгон экен Динара айым, бирок сиз кийим жакка өтүп кеттиңиз. Эсеп 4-4. Телекөрүүчүлөр кайрадан теңдешти билермандар менен. Бул суроо ээси Жазгүл Дөөлөтованы биз утушу менен куттуктайбыз. Жана 9-раундга старт беребиз. Каныбек Сапиев, Кара Суу районунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Германиялык Көлн шаарындагы Симон Шуберт аттуу адаттан тышкаркы ыкма менен сүрөт тарткан белгилүү сүрөтчү бар. Дүйнө жүзүнө белгилүү сүрөтчү Симон Шуберт. Ал сүрөт тартууда калем да колдонгон эмес, ручка да колдонгон эмес, кисти да колдонгон эмес. Анын эмгектеринин бирин мен сиздерге азыр көрсөтөм. Караңыздар. Бул анын эмгектеринин бири. Бул сүрөттү тартууда кандай ыкма колдонот бул Симон Шуберт? Эгерде эч нерсе колдонбосо, калем жок, кисти жок, кетти минута. Кол менен тартып Кумга кар менен тартышы мүмкүнбү? Кум да эми чаң. Ушундай өтө эле аппак болуп атат го. Аркасынан свет берип атат. Ак материал эмес. Жок, аркасынан айнектин астынан свет берилет да, ошон үчүн колун чалтырап атат да. Ошол Кум менен тарткан. кумга тартыш мүмкүн. Бирок Ана кызылды кантип Чаңга. ушунчалык эме. Чаңга тартышы мүмкүн. ушундай эле Чаң деп чаң. чаңга тартат. Кар менен эмеспи? Кызылын немен тарткан? Кызылын да ошол ойлонот. Может баягы кум да эми, может кум менен Кызыл tutmayı. Кызыл кум. Кызыл кум. Аркыл кумда. Анда кумго кызыл мынандай Баягы айнеке мындай кылып тарткан кум. Ал кум. Ооба. Красный цвет болуп Un атат. эмеспи? Un эмеспи? Un же Жок, кум? кум разница жок, ошондой чачып тарткан. Азыр немен тартат? Анан Кол менен бул тартып ак атат. Кызыл листтин- жерде коюп алып туруп кызыл Ак листтин өзүнөн эме бир нерсе чыгарып тарткан эмеспи? Жасаган Жок, эмеспи? Болушу мүмкүн эмес ал. Бул аркасынан жарып берилип атат да. Жок, аркасынан Бул бир нерсе кагазды жарып берилип. бүктөп баягы немелеринен жасаган эмеспи? Ошону айтып атам да. Ак кагаздан бүктөп. Ак кагаздын өзүнөн эле Ондо ал жасалган сүрөт болуп калат да, жасалган нерсе болуп калат. жасалган. Мына брыштарынан тартылган сүрөт эмес да, түрлүү. Ал бул сүрөт тарткан сүрөтчү деп атат, значит Нур кетпейт. Сүрөт атат. un менен кумдан болушу мүмкүн дагы. Динара айым, Бул суроого Заир жооп берет. Айырбек. Урматтуу алып барчу, эми биздин команданын ою боюнча жеке өзүмдүн оюм боюнча да бул азыркы убакта өтө мындай популярдык алып кетип аткан, мода болуп кетип аткан кумга, айнектин бетине колу менен кумдан чачып сүрөт тартып атышат да. Ошол колу менен тарткан сүрөттү бул немен Кум, туз. астына айнек койгон, кум чачып колдонгон да. Кандай? Түшүнүктүү. Демек сиздин оюңуз демек кум сыяктуу бир нерсе менен тарткан. Сиз ушуну жооп катары кармандыңыз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Симон Шуберт кадимки ак кагазды бүктөө жолу менен мына ушундай картиналарды жараткан. Зайнидин мырза менен Динарада талкуу болду. Бул бирок команда жалпы мааниге алган жок ал пикирди. Зайнидинден менимче чыкты окшойт. Эсеп 5-4. Эсеп 5-4. Теле көрүүчү Сапиев Каныбекти куттуктайбыз. Утушу менен 10-раунд. Зайнидин мырза, сизде бул вариант бар эле, эмне үчүн бышыктай албадыңыз? Динарадагы бир аз колдоду, анан жок болушу мүмкүн эмес деди, кайрачы. Чындыгында бул божомол болду, бирок толук ишеним болбоду бул жерде. Бирок окшоттум өзүм лично өзүм сүрөттөн карап. Кумдагы толук ишеним эмес болчу сиздерде. Ооба. Кумдагы варианттардын бири болчу. Сиздерге каршы Мимоза Жаныбек кызы Нарын облусу
Ак Дала районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Франция мамлекетинде кызыктай бир эреже мыйзам кабыл алынган. Кызыктай дегеним азыр түшүндүрөм. Француз өкмөтү бул нерсенин Франция аймагына пайда болушуна тыюу салган. Анын ордуна Франция менен чектеш болгон Германия, Италия, Бельгия аймактарына пайда болуусуна сунуш кылат. Ошол жакта болсун депчи. Караңыздар. Кызыктай бир эреже. Урматтуу билермандар, айтыңыздарчы, Франциянын өкмөтү эмне үчүн өз жерине анын пайда болушуна тыюу салган? Бирок алар Франциядан бир да жолу расмий уруксат сураган эмес. Биз пайда бололу же болбойлу деп. Кетти минута. Булар Франция эмне болушу мүмкүн? Секта, диний секталар. Секта болушу мүмкүн. Дагы эмне? Германияда кимдер фашисттер пайда болгон, дагы фашист болушу мүмкүн. Жок, бул Францияда фашисттер вообще чыккан эмес да. Франция тыюу салып атат. Идеология. Бирок алардан сурабайлы, ал жакта бар экен. Баягы Германия. Аборт Кандай аборт? Францияда өздөрүндө Жок, алар деп атат да, бул кайсы бир адамдарды айтып топ атат экен да. топ да бул. Ну, Франциядан эгер булар француз Бизде болбосун, сураганда эмес деп. чек-арадан нары болбосун дегенде. Абортты башка кыла берсин, бизде аборт болбосун деген. Аларчы, алар. Жок, бир топ экен. Топ экен. Алар деп атат. Алар Франциядан сурабайт дагы дейт. Франциядан сурабайт. Рекламный өтө күчтүү. Франциядан Суроону бир кайча өзүмдай татаалар. Кырлап ордодон бир жардам алалы. Так, ага чейин талкуулап тура берели. Пиво. Франциядан Дагы не да? Өзүнөн сурабайт дейт. Фашисттер десеңер какой-то бир баягы агым же бир неме да бул. Ооба да. Бир секта да булчу. Кайсы мезгил экенин да сурабаппыз да. Жок, эсте согуш маалында болгондо, ну, Франциянын баягы Германия ошол тарабын оккупация кылып алган. Нар жагы жок, окшобойт. Качан көрсөңүз? Алардан сурабайт деген. Азыр мунусу адашсак болду. Ордодон деле сурап кое берели. Динар айым. Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам алабыз. Ордо 20 секундда жардам берилечи команда. Кетти. Мигранттар деп ойлодум эле, бирок бирде пайда болот деген үчүн НЛО. Качкындар, башка планетадан келгендер, алар сурабайт да. Өздөрү каалаган убакта пайда болушу мүмкүн. Бул кызыктай мыйзам деп атат. Мисалы, Америкада деле ушундай кызыктуу мыйзамдар бар. Сыял негиздер деген ой келди, бирок андай суроону. Бирок өздөрү каалаган учурда пайда болот деп атат. Мисалы, мигранттар деп башында мен ойлодум, бирок эгер мигранттар өздөрү каалаган учурда пайда боло албайт да, аларчы. Алар өздөрү каалаган учурда пайда болот. Кызыктай дегенде бул жерден Кайсынысы кызык болот? Кызыктай деп ойлодум эле, бирок мен акырында НЛО деген көбүрөөк. Убакыт аяктады. Бул суроого Нуркамил Абдуллаев жооп берет. Нуркамил. Бизде команда менен, ордо менен биргелешип бир ушундай варианттар чыгып атат. Жакындатып көрөлү. Биринчиси ошол качкындар, анан экинчиси бул ошол кандай жанагы башка планетадан келгендер жөнүндө. Демек, эгерде туура жооп берсеңиз, туура вариант айтсаңыз 5-5 болот. Туура эмес вариант айтсаңыз, оюн токтотулат. Жеңилип калган болосуздар да. Кайсына токтолойм? Башка планетадан келгендер үчүн дегенге токтолдук. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Жооп кабыл алынат. Демек, НЛО команда ордон вариантын карманды эң акыркы секундаларда. Мен туура жоопту айтам. Франциянын мыйзамын уруп ойнобой турган булар НЛО. Башка планетанын объектилери Францияга конбош керек деген мыйзам бар экен, бирок алар муну угабы, түшүнөбү алар. Баары бир аларга. Эсеп 5-5. Кайра оюнду уланта турган болдук. Акыркы 11-раунд. Кимдин суроосу? Юланы айландырыштын кереги жок. Кыялгүл Шадыханова, Ташкөмүр шаарынын тургуну. Америкадагы Хьюстон аэропортунун бир ыкмасы тууралуу суроо экен. Аба каттамдары байма-бай каттап баштаган учурда, учактар тез учуп баштаган учурда Хьюстон аэропортунун жүргүнчүлөрү өздөрүнүн жүктөрүн, чемодандарын күтүү убактысынын көпкө созулуп жатканын айтып арызданышкан. Биз келсек, жүк келе элек, ушунча күтүп отурабыз деп. Билесиздер, жүргүнчүлөр өтө назик болот. Канча убакыт ар кандай техникалык себеп болсо да алар арызданып берет. Буга карата аэропорттун администрациясы кошумча жүк ташуучуларды жумушка алат дагы. Тезирээк балким ташыйлы деп. Бирок бул да жардам берген эмес. Ошондо Хьюстон аэропортунун администрациясы
бир ыкманы ойлоп чыккан жана андан кийин арыздар токтогон, арызданбай калган жүргүнчүлөр. Урматтуу билермандар, аэропорт жүктөрдү ээлерине жеткирүү үчүн кандай ыкман ойлоп тапкан? Кандай ошондон кийин арыздануучулар токтоп калганда, арыздануучулардын дагы бул жерде жолун таап атат. Кетти минута. Үйүнүн адресине жеткирүүбү? Жеткирүү доставка кылып. Доставка кылуу, адресин жаздырып туруп, анан бирок жүгүн кимдики, значит, тапшырып аткан эле неме кылып. Номер бар да, багажда жазылып аткан. Бул бир вариант. Экинчи вариант. Сизге чейин жүктү биринчи түшүргөн эмеспи? Кандай? Лента само собой бар депчи. Туура эле ошол. Биринчи доставка, экинчи варианттагы эме болчу эмеспи? Кандайдыр жүргүнчүлөргө алаксытып, жүргүнчүлөрдү ошо чыкка чейин алаксытып туруп, анан биринчи жүгүн алып келип. Жүгүнү биринчи түшүргөн болушу мүмкүнбү? жүгүн биринчи түшүргөнгө чейин ошол убакыт бар да, кайсы бир убакыт жүргүнчүлөрдү алаксытып бир нерсе кылышкан, же чай берип турушканбы, же бир экскурсиябы, же бир нерсе менен алаксытышкан да. Самолет деле антымынтып отуруп биринчи жүктү түшүргөн болушу. Токтогон, жүккө жүргүзүү биринчи жүк алып келген, түшкөндөн кийин биринчи тараптып анан пассажир чыккан. Токтоп туруп, азыр бизде 3 вариант болуп калды. 3 вариант болуп калды. Биринчи жүктү түшүргөн бир, экинчиси эмелерди алаксытып туруп бир нерсе кылган, же болбосо доставка. Ар бирине доставка кандай кылат? Кымбат болуп калат. Тем более алар ар жака кетишет. Динара, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого бардыгын кошуп өзүм жооп бергенге аракет кылам. Команданын бардыгынын оюн эске алып, бул аэропорттун администрациясы аэропортко келгенден кийин кандайдыр бир экскурсиябы же бир нерсе менен алаксытып турушканда, бир эмени ойлоп табышкан ошол учурдачы. Демек сиз ушул жоопту акыркы жооп деп бересиз. Демек алар экскурсия уюштурган жүргүнчүлөргө. Ооба. Экскурсия. Экскурсия. Жооп кабыл алган. Мен туура жоопту айтам. Туура жооп. Администрация учактан түшкөн трап менен багаждарды кабыл алуучу залдын аралыгын 6 эсеге узарткан. Басып жүрүп атат. Буларчы багаждарды алуучу бөлүмгө чейин айланып басып атат трап менен. Экскурсия да жок бул жерде, кофе брейк да жок. Жолду узартып атат Динара айым. Бара турган жолдучу. Претензия кое албайт. Эмнеден да эреже ушу жол менен жүргүлөдү. Узартып салган да булар. Аэропорт балким 2 жол айланып чыгабы. Мына ушундай трапты узартуу менен администрация жүргүнчүлөрдүн оозун жапкан. Тилекке каршы жооңуздар мындай кыйгап өткөндөй болду, бирок жооп туура эмес. Эсеп 5-6. Өтө жакшы аракет кылып, мына жакшы көрсөтүшкө келди команда. Бир упай менен айрылган оюн жыйынтыктап атат. Бакыт мырза, оюнду көрдүңүзбү? 11 раунд толук ойнотулду, эч кайсы суроо калган жок. Бүгүнкү оюнда кайсы суроо сизге жакты? Жана бул команданын ичинен өзгөчө кимди активдүү болду деп эсептейсиз? Нуркелди курулуш компаниясы демөөрчүлүк кылгандан бери мындай оюнга биринчи жолу күбө болуп атабыз. Аябай жакшы көрсөткүч. Ушундай көрсөткүчтү күтөт элек негизичи. Бул көрсөткүч эң жогорку деңгээлде көрсөткүч дейбиз. Анан суроо берүүчүлөрдүн арасынан чоң алайлык Умар иниме биздин байге бар, Нуркелди курулуш компаниясынан. Анан ордодо жакшы биринчи жолу келип эле өзүнүн ийгилигин көрсөткөн Топчубай агайды Нуркелди курулуш компаниясынын беребиз. Рахмат. Эсене ылайык өздөрүнүн береги бар. Тойчубай Пирматов симпатияга ээ болупсуз Нуркелди курулуш компаниясына. Жана сыйлыгын берет азыр. Активдүү болуңуз ар дайым. Жана команда Нуркелди курулуш компаниясы тандоосу боюнча Умарбек Кыязов чоң район тургуну дагы мыкты суроонун ээси болуп тандалды. Команданын утушу. Команданын жалпы утушу жана Тойчубай мырзанын дагы сыйлыгы ушул конверттин ичинде. Динара айым кабыл алып коюңуздар. Нуркелди курулуш компаниясы убадага так, аманатка бек турат. Биздин кесипкөй, профессионал, ынтымактуу жамаат кыска аралыкта жигердүү аракети менен мыкты жыйынтык көрсөтүп, эл ишенимине арзыды. Жаз мезгилинде башталган курулуштун монолити 12-кабатка жетип, темир конструкция, кыш кыноо, электр жабдуу, шуу, эшик терезелерди орнотуу, сантехникалык иштер,
биринин артынан бири уланып жумуш кызуу жүрүүдө. Нуркелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Урматтуу алып баруучу, биз ошо команданын ою боюнча Германия, Франциядагы жанагы кызыктай эреже НЛО боюнча болгон суроону жакшы суроо деп таптык. Мимоза Жаныбек кызынын суроосу. Ойын абдан жакшы жүрдү. Ана баардык раунддар ойнолгону дагы бизге жакты. Ойында мен дагы ушул Бакыт мырзанын сөзүнө кошулуп, Топчубай мырзаны, Тойчубай мырзаны мыкты билерман катары таптык. Негизи оюн жогору деңгээлде өттү десек болот. Рахмат. Чоң рахмат. Ушун менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, биздин оюн соңуна чыкты. Биздин дарек жазып алыңыздар. Дагы бир жолу билерман _ордо Instagram катталуучулар үчүн катталыңыздар, суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'та билерман ордо, билерман ТВ күчүчө mail чекитирүү жана Ош шаар Ленин көчөсү 330 билерман ордо оюнда деп суроолорду жөнөтүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кийинки оюн Семете Амиралиевдин командасы ойнойт ушул жерде. Семете мырза, кийинки жекшемби биз сизди ушул жерде күтөбүз командаңыз менен. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Техникалык режиссерлук топко рахмат айтамын. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.